Мындайча айтканда биз элибиз. Эми азыр мындай калпак тикпей калдым, мен успеть этпей калдым, тигип келейин дедим эле. Эскерилер. Мен түшүндүрүү максатында эле мен кыргыз оң жагына элдин, улуттун, манас атанын асабасында тургандай белги турган жерде. Ошол нерсе коюлган. Сол жагына кыргыз мурун сураганбы? Мисалы мен мындай калпак кийип келсем, ким айта алат мен кайсы уруудан экенин, кайсы улуттан экенин айта алам? Жок, кыргыз эл экенин айтып атам. Бирок кайсы элден, кайсы улуттан, кайсы журттан экенин, кайсы тегин ким экенин айта аласыңарбы? Жок. Айта албайт. Себеби белги жок да турабы? Эми белги жөнүндө айтып берейин. Мына жака кыргыздын белгисин койдукпу? Казактан айырмаланып, Каракалпактан айырмаланып, Гагауздан айырмаланып, Якуттан айырмаланып, тиги мескеттерден айырмаланып, түрктөрдөн айырмаланып, боз түрктөрдөн айырмаланып белгиси түштү. Сол жагына уруубуздун белгиси. Мисалы мен жоорумун Адыгинен жоорусу. Өзүнүн белгиси болот. Тотем. Дилде тотем, илимде тотем деп айтат. Ошол бияка түшкөн. Ошодон эле билген, бул Улукбек деген тиги Сүйөркулдун баласы турбайбы, бул тиги 30 уулдун Адыгинесинин жоорусунан турбайбы депчи. Ат үстүндө келатканда эле мен уже аныктап койгон. Болду, всё. Жоор турбайбы депчи. Сурай берсем болобу? Азыр. Эми бул эмени улутту аныктадык, урууну аныктадык, эми калпактын өзүнүн формасына келебиз. 30 уул менен ичкилик кыргызды кантип айырмалайбыз? Калпак боюнча айырмалаган кыргыз билесиңерби? Туюкчан айырым. Туура, бирок кандай аныктамыз? Туюкчан айырым. Муну жээги деп коебуз. Жээги айрык болот. Каяка айрык болот? Алды жагы. Бул айрык болсо ким болот ошо? Айырмасын карындашым билбейт экен, бирок эме жооптур. Толук эмес, бирок алды жырык болсо, мына жээги 30 уул кыргыздын аркасы туюк болот. Ичкилик кыргыздар кандай болгон? Ичкилик кыргыздар өзү айтып атат. Ичкилик центровой. Борбордошкон. Ичкилик ичинде турган элдер. Буягы да жыртык болгон, буягы да жыртык болгон. Өзбектердин эски фильмдеринде көрсөңөр, Бакай калпак билесиңерби? Эки жагы жыртык. Бакай атабыз каяктан болгон экен деп? Ичкилик кыргыздардан болгон. Калпагын аныктап коюп атабызбы? Кыйын бекенбиз. Азаматсыздар. Ичкилик кыргыз менен 30 уулду айырмалап алдыңыздарбы? Болду, всё бүттү. Эми кытайлык кыргыздарга өтөлү. Кытайлык кыргыздар да каяка жыртык? Эчтеги жыртык эмес. Себеби эмне? Жаппыз. Эч жери жыртык эмес. Жээги бүтүн. Эмнеге? Монголдор Чыңгызхан баш болгон аскери келгенде кыргыздарды атка бөлгөндө 30 уул ичкилик кылганда Чыңгызхан жырткан жээкти. Билип турайын деген бул центровой экен, ортосу жыртык эмес, эки каптал жыртык. Сбоку ойногондор правый фланг, левый фланг алды жыртык. Сен на левый фланг, ты на правый фланг, ты центровой давай деп бөлгөн. Ошол калпактан эле билген. Вот айырмасы. Биздин жээ, калпактын жээги ошондо жыртылган. Бул аскери түшүнүк болот. Аскери түшүнүк. Аты башын тааныбызга ошодон айырмаланган. Бул ушундай теория, бул ошодон келген, Чыңгызхан доорунан келген маалымат. Биз чыныгы аскер эле экенбиз, жоокер эле экенбиз, тайманбас эле экенбиз, кайраттуу эле экенибизге ишендиңиздерби? Калпакта дагы көрүнүп турабы экен биздин тарых, жыртылган тарыхты байкадыңыздарбы? Азаматсыз.